Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Өсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Анда эмесе, Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Адатта эле 1 сентябрга карата ошо Кыргызстандагы COVID-19 боюнча статистикалык маалыматты берип кетейин. Адаттагыдай айкандар боюнча маалыматка токтолсок, акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 190 болду. Анын ичинде Бишкек шаарында 106, Ош шаарында 18, Чүй областы 5, Ош областында 14, Талас областында 9, Нарын областында 0, Ысык-Көл областында 6, Жалал Абад областында 19, Баткен областында 13 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгып кетти. Жалпы башынан бери келаткан оорулардын айыгып кеткендердин саны 38.649 жетип, 87,9% түздү. Бул айыгып кеткендердин санына жараша. Жаңы катталган учурлар боюнча 1 сентябрга карата жалпы республика боюнча сутка ичинде лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттин 60 жаңы учуру катталып атат. Бишкекте 13 жаңы учур табылды, Ош шаарында 1, Чүй областында 2, Ош областында 7, Талас областында 3, Нарын областында 1, Ысык-Көл областында 3, Жалал Абад областында 14 жана Баткен областында ошо жаңы 16 учур табылып туруп атат. Жаңы катталган учурлардын саны, жалпы катталган учурдун саны 43.958 учурга жетти. Анын ичинде лаборатордук тастыкталганы 18.788, клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталганы 25.170. Бүгүнкү күндө региондорго бөлсөк, ушу Бишкекте 5 лабораториялык тастыкталган учур табылып атат. Ош шаарында да лабораториялык тастыкталган учуру жок. Чүй областында 1, Жалал Абад областында 2, Баткен областында 15, жалпы 23 лабораториялык тастыкталган учуру катталып атат. Калган 37 болсо бул клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган учурлар. Бишкек шаарында 8, Жалал Абад областында 12, Баткенде 1, Ысык-Көл областында 3, Нарын областында 1, Талас областында 3, Ош областында 7 и Чүй областы менен Ош шаарында бирден учур катталып туруп атат. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационардык дарыланып жаткандардын жалпы 704 бейтап туруп атат. Амбулаториялык дарыланууда ошо 4856 бейтап бар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, дагы бир жолу ушул жерге көңүлүңүздөрдү буруп кетейин. Эпидемиологиялык абал дагы эле чыңалып тургандыгын көрүп атасыздар. Мына 700дөн ашык бейтап дарыланып стационарда жатып атат. Жана ушу 5000ге жакыны амбулатордук үй шартында деген медицина кызматкерлеринин көзөмөлү менен ушул жерде дарыланып, мына бүгүнкү күнү учетко алынгандары. Республиканын стационарларда дарыланып жаткандардын бейтаптардын саны Бишкекте 163, Ош шаарында 18, Чүй областында 48, Ош областында 101, Талас областында 35, Нарын областында 26, Ысык-Көл областында 108 бейтап бар, Жалал Абад областында 121, Баткен областында 84 бейтап ушу стационарларда бүгүнкү күнү дарыланып жаткан учуру. Ошол эле учурда амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 2692 болуп атат, Ош шаарында 347, Чүй областында 457, Ош областында 610, Талас областында бүгүнкү күнү амбулатордук дарылоодо бейтаптар жок, Нарын областында 46, Ысык-Көл областында 309, Жалал Абад областында 228 жана Баткен областында 167 ушу ооруп калган биздин жарандар үй шартында деген ушу дарыланып жатышат.
мына көрүп атасыздар, бул деле бүгүнкү күнү деген ушу эпидемияга каршы иш чараларды дагы эле жүргүзүп, дагы эле жанакындай ошонун көлөмүн азайтпай, ошо санитардык эпидемияга каршы талаптарды баягы берилген биздин шарттарды деген аткарып турууга деген дагы эле тийишпиз. Анткени элдин арасында бул инфекциянын жүрүп аткандыгы дагы эле мына монтип тастыкталып отурат. Акыркы сутка ичинде республика боюнча клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттен каза болгон дагы бир учур катталып жатат. Бул Бишкек шаарында каттоого алынды. Ошентип жалпы каза болгондордун саны 1060 кишини түзүп, анын ичинде лабораториялык жол менен тастыкталган учурлардан арасынан чыккан 264 мынакей каза болгондор, клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттен себебинен каза болгондордун саны 796. Мына бүгүнкү статистикалык маалыматтар ушундай болуп атат. Уважаемые соотечественники, разрешите предоставить статистическую информацию на 1 сентября текущего года. По выздоровевшим за последние сутки по республике выписаны 190 пациентов, в Бишкеке 106, выписанных в городе уж 18, в Чуйской области 5, в Волжской области 14, в Таласской области выписано 9 пациентов, в Нарынской области пока не выписаны, в Исыкульской области 6 выписанных пациентов, в Джалабадской области 19, в Баткенской области 13 пациентов выписано. Таким образом, за весь период выздоровели, выписались 38 649 пациентов, которые составляют в итоге 87,9% от числа заболевших. За последние 24 часа по республике зарегистрировано 60 новых случаев. В городе Бишкек 13, в городе Ош 1 случай, в Чуйской области 2, в Волжской области 7 новых случаев, в Таласской области 3, в Нарынской области 1 случай, в Исыкульской области 3, в Джалабадской области 14, в Баткенской области 16 новых случаев, из которых лабораторно подтвержденные случаи составляют 23 случая. В Баткенской области из 16 15 случаев лабораторно подтверждены COVID-19. В Джалабадской области 2 случая, в Чуйской области 1 случай и в городе Бишкек 5 подтвержденных лабораторных случаев. Остальные 37 случаев диагноз выставлен на основе клинико-эпидемиологических показателей. За весь период, таким образом, зарегистрировано 43 958 случаев. Из них лабораторно подтвержденные случаи составляют 18 788. А 25 170 случаев – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи пневмонии. На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находится 704 пациента, на амбулаторном лечении находится 4856 пациентов. В городе Бишкек в стационарах находится из общего числа 163, в городе Ош 18, в Чуйской области 48, в Волжской области 101 пациент, в Таласской области 35, в Нарынской области 26, в Исыкульской области 108 пациентов, в Джалабадской области 121 пациент на лечении, в Баткенской области 84 пациента находятся в стационарных условиях. Амбулаторное лечение получают в городе Бишкек 2692 пациента, в городе Ош 347, в Чуйской области 457, в Волжской области 610, в Нарынской области 46, в Исыкульской области 309, в Джалабадской области 228, в Баткенской области 167 пациентов. В Таласской области на амбулаторном лечении на сегодня никого нет. Эти цифры свидетельствуют о том, что циркуляция вируса среди населения идет, случаи заболевания регистрируются, передача инфекции происходит, поэтому нам всем вместе нельзя снижать
тот уровень и объемы противоэпидемических мероприятий и предпринимать все профилактические меры для того, чтобы предотвратить случаи заражения. Опять-таки, еще раз остановлюсь на масочном режиме. Очень много людей на сегодня нарушают этот режим. И, несомненно, во всем мире на сегодня признано, что масочный режим – это один из главных препятствий на пути распространения вирусной инфекции COVID-19. Поэтому еще раз призываю вернуться и масочный режим неукоснительно соблюдать, дистанцироваться, соблюдать правила общей личной гигиены, и этим самым каждый из нас внесет свою лепту в профилактику COVID-19. За последние сутки зарегистрирован один летальный случай в городе Бишкек от клинико-эпидемиологически подтвержденного заболевания. По республике всего 1060 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные 264, клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи составили 796 случаев. Вот такая статистическая информация на 1 сентября. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усюмбаев Нурбулот Тулешевич. Спасибо за внимание.